Жогорку кесиптик билим берүүдө республиканын 5 жогорку окуу жайы инновациялык илимий борбор катары өзгөчө макамга ээ болуп, анда эң кеңири уюштуруучулук, финансылык жана академиялык автономия каралган. Атамекендик билим берүүнүн ачыктыгын жогорулатуу жана билим берүүнүн экспортун өнүктүрүү, чет өлкөлүк студенттердин санын көбөйтүү максатында Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына чет өлкөлүк жарандарды кабыл алуунун бирдиктүү санариптик платформасы иштелип чыкты. 2022-2023 окуу жылына педагогикалык багытта 1918 гранттык орун бөлүнүп, жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги тестиндеги чектик балл 115 балл өлчөмүндө белгиленген. 2022-2023 окуу жылында педагогикалык багыттар боюнча окууга кабыл алынгандардын жалпы саны 5138 студентти түзөт. Бул 2021-2022 окуу жылына караганда 22%га көп. Мында педагогикалык адистиктерге тапшыруучулардын жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги тесттин максималдуу упайы 219 баллды түзөт. Ал эми орточо балл 180 баллга жакындайт. 2022 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиясы түзүлгөн. Бул бюджеттин эсебинен дүйнөнүн мыкты жошторунда магистрлерди жана докторлорду даярдоого мүмкүндүк берет. 2023-2024 окуу жылына Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 18 августундагы буйругуна ылайык 17 стипендия бекитилген. Стипендияны берүүгө жалпы суммасы 59.994.760 сомду түздү. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинен 2023 жылдын 31 октябрындагы номер 5298 бөлчөк 1 буйругу менен жогорку кесиптик билим берүүнү университет 4.0 моделине трансформациялоо боюнча концепция жана аны ишке ашыруу боюнча жол картасы бекитилген. Жаштар ишкердигин өнүктүрүүгө дем берүү, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында бизнес идеяларды ишке киргизүүнү камсыз кылуу жана андан ары илгерилетүү максатында 2023 жылдын 3 мартында номер 128 Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин студенттик стартап пилоттук программасы жөнүндө токтому кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын улуттук рейтингин өткөрүү жөнүндө 2023 жылдын 4 сентябрында номер 4981 бөлчөк 1 буйругу чыгарылды. Билим берүүнүн сапатын кепилдөө боюнча EdNet агенттиги менен кызматташуу тууралуу меморандум түзүлүп, жоштордун улуттук рейтинги ишке киргизилди. Эл аралык кызматташтык бекемделет. Ош мамлекеттик университетинин базасында Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин борбору ачылып, алгачкы 2 курстун студенттери Ошмуда, ал эми 3 жана 4 курстарда Москва мамлекеттик университетинде билим алып аяктагандан кийин 2 окуу жайдын тең дипломдорун алышат. Москва мамлекеттик университетинин 2 филиалы Ысык көл мамлекеттик университетинин базасында ачылат. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен Кытай эл республикасынын бир алкак бир жол кесиптик билим берүү альянсынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. 2023 жылдын 21 ноябрында Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин базасында Кыргызстандагы Лубань устаканасын түзүү боюнча 5 тараптуу келишимге кол коюлган. Кызматташуу Кытай университети, Кытай ишканасы Кыргыз университети модели боюнча түзүлөт. Атайын жана инклюзивдик билим берүү тармагында адистерди даярдоо максатында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен Коңжу улуттук университетинин ортосунда меморандумга кол коюлду. Орто кесиптик билим берүүдө Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине караштуу 8 пилоттук колледжинде реконструкциялоо иштери аяктады. Алар 16 артыкчылыктуу адистик боюнча алдыңкы тажрыйбанын борбору болуп калышты. Алар кесиптик билим берүүнүн бардык системасы үчүн алдыңкы тажрыйбанын платформасы катары кызмат кылышат жана тажрыйбаны жайылтышат. Оңдоо жана жабдууларды сатып алуу үчүн кошумча 9 колледж камтылган. Учурда 6 кошумча колледжде оңдоо иштери аяктады. Жалпысынан 6 окуу жайдын оңдоо иштерине 88 миллион сом жумшалган. 2024 жылдын башында калган 9 окуу жай боюнча иштердин аякташы күтүлүүдө. Орто кесиптик билим берүү системасы үчүн 16 эксперименталдык билим берүү программасы иштелип чыккан. Өзүнүн потенциалын жогорулаткан 5053 окутуучунун ичинен 56 эксперт даярдалды. Алар инновациялык методологияны жана жергиликтүү деңгээлде эмгек рыногун баалоодо Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин милдеттерин илгерилетүүгө тийиш. Ишкердикке окутуу модулу 2022-2023 окуу жылынан баштап орто кесиптик билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программаларына киргизилген.
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы 24 колледжде ишке киргизилген. Ишкердиктин негиздерине кесиптик орто билим берүүнүн 34 окутуучусу тренингтерде окутулду. Жалпысынан ишкердикке 2020 жылдан бери 7859 студент окутулуп, 211 бүтүрүүчү өз бизнесин ача алды. Тармактык өнөктөш иш берүүчүлөр менен пилоттук окуу жайлардын ортосунда өнөктөштүк боюнча макулдашуулар түзүлдү жана ишке ашырылууда. Бардыгы болуп 128 меморандумга кол коюлду. Дуалдык окутууну киргизүү жана окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу максатында Кара Балта техникалык экономикалык колледжинде кубаттуулугу суткасына 1000 литрге чейинки сүттү кайра иштетүү боюнча окуу өндүрүштүк борбор курулуп, продукциянын 11 түрүнө технологиялык карталар иштелип чыкты.